Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы дебюттук беттешинде атаңдашын жеңип алды. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы дебюттук беттешинде атаңдашын муунтуу ыкмасы менен утту. Оролбай уулунун уюмдагы алгачкы кармашы 18 ноябрга караган түнү Лас-Вегаста өтүп, сербиялык Урош Медич менен күч сынашты. Беттештин экинчи раундунда кыргызстандык спортчу жеңишке ээ болду. Мындан 4 күн мурун эле спортчу жеке баракчасына UFC уюму менен келишим түзгөнүн жарыялаган. Кечээ анын көз караштар таймашынын видеосу чыккан. Мыктыбек ММА уюмунда 13 беттеш өткөрүп, анын 12синде жеңишке жетип, бир ирет утулуп калган. Ал эми атаңдашы Медичте 10 беттеш болгону, анын 9-унда жеңишке жетип, бир жолу жеңилгени жазылган. Белгилей кетсек, UFC беттештеринде Кыргызстандын атынан бир тууган Валентина жана Антонина Шевченкалар чыгып келе жатышат. Булак Спутник KG. Өзбекстанда аскердик тик учак кулап, экипаж каза болду. 17 ноябрда саат 20:15 Каттакурган полигонунда абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн жана аскер аба күчтөрүнүн командачылыгынын Ми-8 тик учагы машыгуу учуусун аткарып жатканда кулап түшкөн. Өзбекстандын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, кырсыктын кесепетинен тик учактын экипажы каза болгон. Учурда кырсыктын себептерин аныктоо үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Каттакурган полигону Өзбекстандагы эң ири аскердик полигон болуп саналат. Булак Назар Ньюс KG. Көлбаевдин тажыясына барган Ташиев Түмөнбаевди жоопко тартпаган себебин айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эмне үчүн Көлбаевдин тажыясына барган депутат Акылбек Түмөнбаевди жоопко тартпай жатканын түшүндүрдү. Анын айтымында азырынча эл өкүлүнүн Крым төбөл менен байланыштары чыга элек. Чыккан эле күнөө кылмыш ишин козгоп, чара көрүлөт. Кимде ушуга байланыштуу маалымат болсо беришин сурады. Ал бүгүн эле барып мандатын тапшыртып же иштен кууп жибере турган адам эмес экен. Аны эл шайлаган. Эгер Акылбек Түмөнбаевдин ордунда кайсыл бир чиновник болгондо 1 сааттан кийин жумуштан алдырмакмын. Уят сыйытына коелу. Өзү кетип калса жакшы болот. Иштейм десе аны да өзү билсин, деди Ташиев. Атайын кызматтын башчысы мындан ары эч кимди аябай турганын эскертти. Булак Назар Ньюс KG. Зеленский Украина армиясы артка чегиниши мүмкүндүгүн айтты. Дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү Израиль менен Хамастын жаңжалына бурулуп, Украинада ок-дарылардын жетишсиз болуп калышы бизди чегинүүгө аргасыз кылат. Бул туурасында Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргенин Bloomberg басылмасы жазды. Киев 155 мм снарядтарга аябай муктаж болууда. Аны ташып келүү кескин түрдө азайып, Украина куралдуу күчтөрүн алсыратууда. Жакынкы чыгыштагы жана башка себептер менен көңүлдүн борбору башка жака бурулуп жатат. Колдоо болбосо биз чегинебиз. Бул жашоо, бул кадыреси көрүнүш. Баары өз жанын сактоо үчүн күрөшөт, деген Зеленский. Bloomberg басылмасы АКШ Израилге болгон аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтүп, бирок Азат секторундагы жай тургундардын өмүрүн кыюуга жол бербөөгө чакырып жатат, деген тейди жазган. Булак Назар Ньюс KG. Президент Садыр Жапаров Киотодо чай аземине катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова бүгүн 18 ноябрда Киото шаарында чай аземине катышты. Мамлекет башчысына жана анын жубайына чай даярдоонун өзгөчөлүктөрү, Японияда чай ичүү каада-салттары жөнүндө кеңири айтып беришип, андан соң чай аземинин чебери даамдуу суусундук сунду. Японияда чай ичүү бул бүтүндөй бир искусство. Япон тилинде чай аземи деген сөз айкашы садо деп айтылат. Бул сөзмө сөз чай жолу дегенди билдирет.
Жарымы жаш балдар Газа секторунан абыт болгондордун саны 12 миңге жетти. Бул тууралуу РИА Новости аталган анклавдын медиа офисине таянуу менен жазды. Алардын ичинен 5 миңи жаш балдар экенин билдирген. Уранды алдында калган дайынсыз жоголгон кишилердин саны 3750-нүн тегерегинде. Ал арада Россиянын Газага кошумча дагы 30 тонна гуманитардык жардам жеткирери маалым болду. Матрас, жаздык, өздүк гигиена каражаттары, азык-түлүк жана балдардын тамак ашын жүктөгөн учак Грозныйдан Египетке учуп кеткен. Булак Назар Ньюс KG.